Сүйінші, президент Садыр Жапаров автоуна салығын жойылғанын білдірді. Бұл видеороликте бардығы көріш үшін видеоның астындағы арзыбаған өйде қараған бармақшаны басып қоюны ұнытпаңыздар. Жана башқа жаңылықтар түрмегі. Шындай болды жоңарықта. Срочно бірдеке шашпасақ болды. Алды кем қарайды? Боомдо 20 жаштагы кызды унаа сүзүп кетип каза тапты. Кемин районундагы жолдо 20 жаштагы жаранды унаа сүзүп кетип каза тапканын бүгүн 8 январда Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан тастыктады. Маалымат кылайык, Кемин райондук ички иштер бөлүмүнө окуя тууралуу маалымат 3 январда түшкөн. Маалыматты тактоо үчүн жерине барган милиция кызматкерлери кырсык кошол күнү болжол менен саат 20:58 чамасында Бишкек Нарын Торгарт унаа жолунун 800-чакырымында болгонун аныкташкан. Анда 30 жаштагы жаран Volkswagen Golf үлгүсүндөгү унаасы менен жолдон өтүп бара жаткан 20 жаштагы жөө жүргүнчүнү сүзүп кеткен. Натыйжада ал алган жаракатынан улам ооруканага жетпей каза болгон. Супер Кежи порталына күбөлөр каза тапкан жаран жаш кыз экенин билдирип, жеринен тартылган видео менен бөлүштү. Повороту, анан кийин кетиги тарап көлдөн келаткан, боомдон чыгып аткан тарап. Ну и вот здесь вот. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз, документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, Сахарова карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Толук маалымат алуу үчүн +7 991 247 84 21. Орусиянын түштүгүндө авиациялык үй Чумай базасы өрттөнүп жатат. Бүгүн 8 январга караган түнү Украинанын учкутсуз учактары Орусиянын Саратов облустунун Энгель шаарындагы мунай кампасына сокку урду. Бул тууралуу чет элдик ЖМКлар жазды. Маалыматка караганда ал жерде орус аскерлери активдүү пайдаланган ири аэродромдордун бири жайгашкан. Облустун губернатору Роман Бусаргин менен Орусиянын коргоо министрлиги чабуул болгонун тастыкташты. Бүгүн түнү Саратов менен Энгельс учкутсуз учактардын массалык чабуулуна душар болушту. Алдын ала маалымат боюнча жабыркагандар жок. Кырсыктын кесепеттерин жоюу боюнча ыкчам кызматтар жеринде иштеп жатат деп жазган Саратов облустунун губернатору Телеграмдагы каналында. Кийинчерээк Орусиянын коргоо министрлиги Саратов облусунда 11 учкутсуз учак атып түшүрүлгөнүн билдирген. Телеграмдагы Астра жана башка жаңылыктар каналдары Энгель шаарында жайгашкан авиациялык үй Чумай сактоочу мунай базасындагы ири өрттү чагылдырган видео тасмаларды жарыялашты. Президент Садыр Жапаров автоунаа салыгы жоюлганын билдирди. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда автотранспортко салыкты толугу менен жоюу боюнча тапшырма берип, жарлыкка кол койгонун билдирди. Бул тууралуу мамлекет башчы Facebook'тагы расмий баракчасына жазды. Президент мындай чечим жол фонду жөнүндө мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр күчүнө киргени менен байланыштырды. Ага ылайык ушул жылдын 1 январынан тартып, бензин жана дизель майынан ар бир литрине кошумча 1 сом төлөнөт. Андан түшкөн каражат жол фондуна түшөт жана автоунаа жолдорун оңдоого, салууга жана реконструкциялоого пайдаланылат. 2025 жылдын 1 январына чейин автотранспортко салык төлөбөй келген жарандарыбызды да салыктан бошотуу боюнча тапшырма берди. Амнистия. Бул салыктын түрүн төлөбөй жүргөндөр ого эле көп экен. Мамлекет үчүн канчалык оор болсо да баарын кечтик. 2022 жылдын 1 январына чейинки юридикалык жана жеке ишкерлердин болгон карыздарын да кечтик, деп жазды президент. Мындан тышкары дыйкандарды жер салыгынан бошотуу боюнча мораторий 2030 жылга чейин узартылды. Жол фонду жөнүндө мыйзамга Садыр Жапаров былтыр декабрь айында кол койгон. Документти жогорку кеңеш 2023 жылы 20 ноябрда кабыл алган. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги билдиргендей, жолдорду тейлөөгө жылына 10 миллиард сом керектелет. Бирок бюджеттен болгону 2 миллиард сом бөлүнөт. Кыргызстанда 1 миллион 400 миңге жакын автоунаа катталган. Анын 1,1 миллиону жеңил машиналар. Өкмөт автоунаалардын саны жыл сайын көбөйүп, жолдорду коопсуз абалда кармоого чыгым да өсүп жатканын билдирүүдө. Ал көбөйүп жаткан чыгымды айдоочулар төлөшү керек деп эсептейт.
Экономика жана коммерция министрлигинин маалыматында Кыргызстанда автоунаа жолдорунун узундугу 34 000 чакырым, анын ичинде 19 840 километр жол Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин карамагында. Автоунаа жолдорунан жылына болжолдуу 98% жүргүнчү жана 96% жүк ташылат. Булак Азаттык.